Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери. 3-Б класс Үсенова Бактыгүл Мукашевна. Аралыктан окутуу. Тема: унаадагы өрт. Сабактын максаты: өрт коопсуздугу боюнча маалымат аласыңар. Унаадагы өрттүн келип чыгуу себептерин окуп, турмуш менен байланыштырасыңар. Кабар берүү 101 номерин жаттап калуу менен коомго пайда келтирүүгө үйрөнөсүңөр. Өрттөн этият болууга, керексиз шаймандарды алып жүрбөөгө тарбияланасыңар. Биз жеңил унаа, автобус, троллейбус менен бара жатканыбызда кокустан өрт чыгып кетиши мүмкүн. Анын негизги себептерине авария, унаанын электр сымдарынын жабыркашы, айдоочунун тамеки тартышы, коопсуздук эрежелерин бузуп бат күйүүчү заттарды, бензин, газ баллон ташуу кирет. Эң коркунучтуусу унаадагы өрт билинбей башталат. Ал үйдөгү чыккан өрттөн 2 эсе бат таралып, адамдын өмүрүнө коркунуч туудурат. Унаадан өрт чыкканын байкап калсаң, дароо 101 номерун терип, өрт өчүрүүчү кызматына, 103 номерун терип, тез жардам кызматына кабарла. Унаадан өрт чыкканда эмне кылуу керек? 1. Өрттүн чыгышын же түтүндү байкап калсаң, дароо айдоочуга жана жүргүнчүлөргө билдир. 2. Күйүп жаткан транспорт каражатынан чыгууга аракет жаса. 3. Элдер паникага алдырып, түртүшүү башталса, эшик аркылуу эмес, атайын кошумча авариялык чыгууларды, ачык терезелерди колдон. 4. Салондон чыгып, унаадан алыс тур, жарылуу болушу мүмкүн. Балдар үйгө тапшырма, суроолорго жооп бергиле. Эгерде машинанын ичинен өрттү же түтүндү байкап калсаң, кимге кайрыласың? Унаадагы өрт эмнеси менен кооптуу? Өрт тилсиз жоо дегенди кандай түшүнөсүң? Балдар тартиптүү, ыймандуу, адептүү болууга үйрөнөбүз. Өз билимибизди толуктайбыз. Саламатта калгыла.